Жалал Абад шаарында өрт өчүрүүчүлөр кызматтык кийимдерге муктаж. Тилсиз жоону өчүрүүдө учурда 80ден ашуун кызматкер эмгектенет. Өрт өчүрүү унаалары жаңыланып келсе да, бирок алардын иш убагында кийүүчү кийимдери Союз мезгилине алынып, андан бери жаңылана элек. Адыл Жакыбалиев 20 жылдан бери өрткө каршы бөлүмүндө эмгектенип келет. Бул кесиптин түйшүгүн тартуу менен бирге элдин ыраазылыгын да алып келет. Күтүүсүз жерден өрт тутанып, жардамга чакырганда Адыл Жакыбалиев өз өмүрүн тобокелге салып, өрттү өчүрүүгө ашыгат. Кээ бир учурда оор өрттөр болот, кээ бир жардам элге жардам кылабыз, элдерди жардам чыгабыз. Элдерди байлыгын сактайбыз биз. Өзгөчө кырдаалдар ар кандай немелерге чыгабыз. Чыгуулар болсо. Кээ бирде жалган чакыруулар болуп калат. Албетте аларга чыгабыз, тактап, бизге телефондор түшүп калат 101гечи. Кесибиме абдан сүйөм мен. Сыймыктанам өз кесибим мененчи. Дале болсо иштей берем. Тилсиз жоонун алдын алууда кызматтык унаалардын да орду чоң. Унаалар ар кандай учурда даяр болуусу шарт. Учурда аталган тармакта 80ден ашуун кызматкерлер эмгектенет. Ал эми күжүрмөн даярдыкта 4 унаа бар. Бул унаалар 2009-жылы алынып келинген. Калга балдар бизде жакшы эле айтылган дареке өз убагында, өз учурунда эле жетип барганга аракет кылабыз. Ушул центральный жолдордон басып калганда ушул жолдун тыгындары эле кичине тоскоолдук кылбаса, бирок баары эле ойдогудай жакшы эле жетип барабыз да. Эскилиги жеткен унаалар жаңыланууда. Бирок өрт өчүрүүчүлөр эски иш кийимдери менен иштөөдө. Өрткө сууга ылайыкташтырылып тигилген бул кийимдер Союз учуруна таандык. Деген менен жакынкы күндөрү бул көйгөйдү чечүү каралууда. Өрт өчүрүү жана куткаруу иштеринде кийүүчү атайын күжүрмө кийимдери көптөн бери жаңылана элек. Мына келсе дагы баягы гуманитардык жардамдар негизинде келген ушу күжүрмө кийимдерди кийип пайдаланып келишет. Азыркы учурда биздин министрлик тарабынан атайын тендер уюштурулган. Ушул өздүк курамга баягы күжүрмө кийим сатуу берүү боюнча тендерге ушу өткөн. Тендер азыркы учурда ушул күжүрмө кийимди алып келүү иштери жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, өткөн жылы Жалал Абад облусу боюнча 600дөн ашуун өрт кырсыгы катталган. Келтирилген зыяндын суммасы 53 миллион сомдон ашкан. Ал эми шаар боюнча өткөн жылы 104 өрт кырсыгы катталып, келтирилген зыян 17 миллион 467 миң 595 сом болду. Ал эми быйылкы жыл башынан бери облус аймагында 14 өрт чыккан. Жумагүл Закирова, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.